жолун тапса болот сөзсүз түрдө. Кандай? Мисалы биз мусулмандардын жашоосунан мусулмандар алар деле. Сахабаларды эмес, мейли башкаларды эмес, өзүбүздүн тарыхтагы энелерибиздин жашоосунан эле үлгү алсак дагы болот. Мисалы кече күндө Курман Жандаткан башка бир окуясын айтып бергем сиздерге, дагы бир окуясы бар. Курман Жандаткан менен Алимбек Таткан. Алимбек Татка Курман Татканы алып келгенде, үйүнө алып келгенде. Тарыхка кызыксаңыздар, окуган болсоңуздар. Үйүнө алып келген мезгилде анын энеси, Алимбек Таткан энеси, Курман Жандатканы келинди сынайын деп ушунчалык сынайт, ага эч бир тамак бербейт. Келинге эч бир тамак бербейт. Эч кимге, кызматкерлерге дан өзү болбосом датка. Тактап айтканда бир элдин падышасы. Бирок келинин ошончолук сыйлайм деп, сынайм деп эч бир нерсе бербейт ага. Анан Алимбек Татка эмне кылат? Алимбек Татка кылып койсо болот эле. Бир бекитип, энесинен бекитип туруп, бир айылга кой сойдуруп, бышыртырып берип койсо кудурети жетет эле, себеби датка эле. Бирок Алимбек Татка ал жерде андай кылган жок да. Эмне кылды? Өзү чай ичип бүткөндөн кийин оозуна, тамагын оозуна толтуруп барып аялына берген ошол. Биздин ата бабабыздан болгон окуя. Себеп, эгер бир айылга кой сойдуруп берип кое турган болсом, энем ошол нерсени укса менден наразы болот деди да. Мен айтканымды кылбаптыр, балам деп наразы болуп калбасын. Ошон үчүн ал эмне кылды? Оозуна болсо да тамак ташып алып барып ага берген, аялына, Курман Жандаткан. Энеси айткан, бардык нерсени кылдым, бирок ушул аялды сындыра алган жокмун дейт да. Себеп сындыра алган жок, ошончолук улуу мартабадагы аял, ошончо улуу мартабадагы эркектер болгон чынында. Алардан, ошол тарыхтан, өзүбүздүн ата бабабыздан дагы мындай үлгүлөрдү алсак болот. Тактап айтканда баягы аялынын сөзүн укпау, энесин сыйлоо дегенде, таптакыр аялынын сөзүн укпай, же аялын карабаш, аялын уруш керек, тепкилеш керек деген нерсени түшүнбөш керек да. Экөөнү тең ордунда аткарса, экөөнү тең ордунда урмат кылса болот сөзсүз. Якулу саллаллаху алейхи ва саллям: "Ал-валиду awsatu abwabil janna, fa in shi'ta fa adi' zalika al-bab aw yahfazuhu." Раваху Тирмизи. Имам Тирмизи рахматуллахи алейхи риваят кылган хадисте пайгамбар алейхиссалам айтып атат: "Ал-валид